Достой. Onu tağdırı çeçiliş gerek. Bugün ayağına çeçiliş gerek. Je bu atkesilikte bolgan hareket. Je olmasa mizan tında çınında el sulanıp atkan. Bugün saat 18'e çeken bu tağdır çeçke siz çoğu veresiz o şoğu. Düşündünüzler mi? Yok. Azı sizleri aldı. Sizler bir küçük gelin aslında. Burada spravka. Bizge burada başında gelişim söylemesi bunlar benim hep şey. Adımlarını kadar çay. Buna akşamına kim azar? Her olur. Akşamına bu tablo'nun numarını Tacikistan jarandары машинасы, Tacik машинасы. Tacikistan tarafta çıkanları hatta içine Rusya'nın numaralarını tabi alıp bizge bilgiye kalmak istiyor. Bana burada çıkışta hazır usul akmaylar ошол азыркы турган текшерүү убакыт турган постторду өтөй жатат. Бул Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев Баткен областынын аймагында жайгашкан убактылуу мобилдик постторду текшерүүгө алды. Текшерүүнүн алкагында Кыргыз Республикасынын аймагынан кошуна өлкөлөргө болгон аткесирликке бөгөт коюу, ошондой эле блокпосттордо кармалып турган аткесирлик жүктөрдү мыйзам негизинде тез арада чечүүгө тапшырма берди. Так, автомобилlar to'xtatmoqlar. O'taversin. Echkiga to'sqinlik bormi? Mo'l joyga keldingizlar baringizlar. Hozir. Так, hurmatli kuch strukturalarının xizmatkerleri bugun biz şu oblastın yetekçileri менен kuch organlari менен баарыбыз birigip туруп, ошол бизден убактылуу мобилдик посттордун ошону менен бирге аткезчилик жумуштары боюнча биз текшерүү жүргүзүп жатабыз азырчы. Себеби дегенде бүгүнкү күндө ушул маселе аябай Баткен областында мындай актуалдуу болуп калды. Элдерден дагы азыр ар кандай наразычылыктар түшүп жатат. Посттордо ошол менен бирге жана мобилдик группалар автоунааларды токтотуп жер себиткичтерин алып кетип аткан жерде мыйзамсыз түрдө токтоту деп туруп мына Facebook баракчасынан дагы атайын обул администрациядагы келишип ушундай кайрылуу жүргүзүп жатат да. Ошондуктан бул жерде биз атайын штаб түзгөнбүз. Ошо штабтын негизинде жумуштарды азыр алып барылып жатат. Жерлерде убактылуу мобилдүү группалар түзүлгөн, текшерүү иштерин жүргүзүп жатасыңар силер. Өзгөчө бул жүк ташуучу машиналарга, ошол жүк ташуучу машиналарды кантип текшерип жатасыңар? Ошонун канчалык жана кагаз иштери мыйзамдуулугун, ошону менен бирге азыр элдерден түшкөн наразычылыктарды азыр бүт баарын биз текшерип чыгабыз. Ошондуктан мына ар бир күнү мен маалымат алып жатам, бул жака аткезчиликтин саны дагы көбөйүп жатат. Канчалык жумуштарды жасап жатсак дагы бул дагы токтобой жатат. Ошону менен бирге эл жактан дагы андай ар кандай ой пикирлер силердин атыңарга айтылып жатат. Ошондуктан мына азыр бүт бул жерде күч структураларынын жетекчилери областтын деңгээлиндеги биз азыр алып келип туруп, ар бир жерде иштерди алып барабыз биз. Мына кече күнү эле мага Facebook баракчасына жазып жатат, бул жактан ушул жерден, ушул посттон машиналар өтпөй атат депчи. Ошол боюнча азыр конкреттүү түрдө мага маалымат бересиңер. Эмне үчүн бул машина 24-майдан бери өтпөй жатат? Ким тоскоолдук кылып жатат? Ошол менен бул жерде алардын ээлери болсо керек, азыр ошолорду дагы биргеликте угуп чыгалы. Так, жүрүңүздөрчү, бул жака барып туруп ошол боюнча биз посттун могу жердеги жоопкерчиликтүү адам ошол жерде жооп берип Kim var? İyisi kayda.
Postun başçısı kim? Mындай tezirek жүрүш керек. Мен айттым, бул жердеги азыркы башчы ким, топтун башчысы? Так. Бажы кызматы. Бул жерде сиздердин курамасында бар да адамдар, да? Бар. Жоопкерчилик ким бар бул жерде? Могу машина эмнеге турат? Мисалы үчүн элдин наразычылыгында болуп жатат да. Биз айтканбыз, ар бир машина мыйзамдуулук текшерсин, аткерчиликке жол бербешибиз керек. Бирок элдин бүгүнкү муктаждыгы болсо, эч кандай тоскоолдук болбой өтүш керек депчи. Ачкыла ким бар? Берге киречи. Могу экономик мисалы үчүн кара. Бажы кызматтын жетекчиси кайда? Монтип жүрөт ушул постого адамчы. Эч качан жумушту булар аткарбайт. Себеби мына басышынан гана билип койсоңор. Тез басып туруп ачып көрсөтпөйсүңөр. Эмне башчы бул жерде турат, сен акырындап берип атасың. Ким ачат мына машинага, ким жооп берет? Жок, жооп бербейсиң, чыгып туруп. Машина кече токтотуп. Кандай документ керек? Ачып көрсөтпөйсүңөр. Ким жооп берет? Айтып берчи. Булардын асылдан документ текшерген мезгилде биз айлык путун справка требовать этип атпайбызбы? Постогула требовать этсе бир айлык путун справка келген, анан тийиштүү органда бар текшерген мезгилде айлык өкмөт подтверждение берип атат. Биз алардын капу менен эч кандай договор түзгөн эмеспиз. Жалган маалыматты справка келип атат. Ким справка? Кайсы кана? Капу деген ушул КамАЗдагы справка. Ана бунун эси кайда? Посту балдар барбы? Эси кайда мунун? Мен бул боюнча 24-тө мен тактайм. Именно ушу тактаганда, именно айткан була справка, мал биз алып келген айлык өтө справка, биз кайра ошол подтверждение алып колумда айлык өтө чыкса, мен эч кандай булар менен договор түзгөн эмесмин. Мен силтеге уруксат берген эмесмин берди. Ошол фирмага уруксат берген эмес. Аны буларга да именно ошол кагаз алып келип коюш керек да. Ондойдо кагаз менен иш кылыш керек. Айлык өкмөтү сизге кагаз берип атат. Булар менен эч кандай эси ким болуп жатат? Эси ким болуп жатат? Мындай ошо 24-чү майдан берип турат. Кечеги мага кайрылган адамдар ушул машина боюнча айтып атат да. Мен лично бул боюнча сразу эсембулга чыккан. Ал жерде Бакыт деген замначал экен. Алар ушул кагаздар деди. Плюс сразу айлык өкмөткө чейин кулунда айлык өкмөткө тегишилген мезгилде алар биз бажы кызматы бергенчи. Берген. Мында азыр эмне жүк бар экен азыр? Селитра. Генеральное удобрение селитра. Ай, сен мага сүйлөй албай атасыңар, бул ким жооп берет? Жок, силер азыр кабинетте отурасыңар. Дай туура түшүнгүлөчү. Бул жерде турган адам так жооп бериш керек. Бул постто турат. Азыр элдерге ушундай силер түшүнбөстүк сөздөрдү сүйлөйсүңөр да. Мына кел бери. Эгер ушул сөздү сүйлөй албасаң, эмне кылып жүрөсүң бул жерде постто туруп? Биз бүгүн алдык мен. Жок, ошол алдың, мына машина эмне машина? Айтып бер. Эмне машина бар экен? Селитра деп атышат. Бүт ушунун баары селитра. Кайсы жака кетип атат? Машинада селитра келди. Бул Кулундуга кетип жатат да. Кулунду жанагыдай декларациясын текшеребиз да биз. Өзбекстан товары боло турган болсо, ошо декларациясын текшеребиз. Бул каяк Өзбекстан товары? Өзбекстандын товары. Товарларына ошол чопур болсо ачып тартып көрсөтүп коюш керек. Каяка постто эмне кылып турасың анда? Баягы сизге чыккан ал дагы 2 күн алдын баягы чыккандар. Мен алардан кулумда дегендер таразыдан жалган справка алып келип алгандар. Ушуларбы? Жок, башка. Уурду өткөрүп бердик, ал Так, жанагы таразыда ким бар бул жакта? Жок, азыр булар токтотуп тур, азыр айтып атат да, ошол документте туура эмес депчи. Азыр тергөө иштери жүрүп атат. Буну действительно текшергенде УКМКнын кызматкерлери текшерип сураганда бул весовой габариттен өткөнү эстаган эмеден сүлүккө фальшивий жасатып берет. Башка эле машинаны алат дагы мына. Аны жүктү, эмне жүк? Өзүнүн номерин мына жерге коет дагы. Эмне алмаштырып коет. Эмне жүк? Бул селитра. Подделка. Бул дагы селитра. Бул Акыркы номерди коет дагы мына машинага. Бул жерде урматтуу жетекчилер, мына карагыла, акыркы күндөрү бизде Баткен областында селитра менен гана көбөйлүү маселе болуп жатат да.
мына кайсы жерге барсаң селитр. Албетте бүгүнкү күндө мен дагы өзүм көзөмөлдөп ошол Кулунду айыл өкмөтүнө, жаңы жер айыл өкмөттөрүнө баарын өткөрүүгө аракет кылып атабыз. Айыл өкмөттөр чыгып атат. Мына жогорку кеңештин депутаттарына чейин чыгышып атат. Мына машинаны мен айткам 24-төн бери турган машина ушул да. Мына жогорку кеңештин депутаттары чыгып жатат. Машинаны мыйзамсыз токтотуп турасыңар депчи. Мына карап туруп, муну дагы туура карап, туура чечим кабыл алыш керек. Эгерде мында албетте мындай машиналар болсо өтпөйт. Себеби бүгүнкү мына Кулунду айыл өкмөтүнө мен сүйлөшүп жатам, канча тонна муктаждыгы бар. Жаңы жер дагы. Булар алып бүттү практически. Эгерде бүгүнкү күндө керек болсо, мыйзам түрүнө келсе, мисалы үчүн керек деп атса, жибергиле аларды баарынча. Кагаздары болсо, бирок аткечиликке кетпеш керек да. Могул жерден кеткен аягына чейин текшериш, аткечиликке жол бербешибиз керек. Мында фальшивый деп жатасыздар, азыр эмне жумуш жасадыңыздар ошол? Бул боюнча азыр экспертизага берилди, экспертизанын жыйынтыгы менен ошол машина, ошол селитра жук кайда? Булар азыр немеске, адреске барган, бул жерде токтоп турат мына. Кайсыл жерде турат? Мына машина. Ушул Бул эмес, нар. номерин көрсөңүз. Мына номер. 476. Ушул нар. Ушул номер. Бул 476. Дарды депутат чыгарткан да. Анда текшергиле, мону текшергиле. Буну күч органдарына, укуктуу органдарына көрүп берди. Укулачма, мен укулат, каркарым. Ушай, адам сүйлөп турчу. Могу боюнча текшертирет, түшүндүңөрбү? Эгерде ушундай сиз айткандай фальшивый болбосо, буну аягына чейин чыгарып берет. Азыркы күндө аябай көбөйүп кетти. Мына азыр айтып жатат. Моундайга өткөрбөй тасыңар. Мыйзамсыз түрдө кармап турасыңар. Биз бүт эл бул жакта муктаж болуп атат деп бүгүн сүйлөштүм мен айыл өкмөтүнө. Ушундай машина керекпи? Мына азыр айтып жатат. Кереги жок деп жатат, мисалы үчүн. Ушундай кээ бир арабыз адамдар пайда болуп атат. Ушундай аны дагы текшерип, бунун баары туура түшүнүш керек. Элге керектигин алар айтып алышып атат өзүнчө. Бирок алардын арасында дагы мындай туура эмес маселелер болуп атат да, мону аягына чейин чыгарылат. Эгерде ошондой фальшивый деп жатса, ким берди ушуну? Ушул документ аягына чейин чыгарылат бул боюнча. Ошонун 17 учуру именно жер семет. Биз 17 учур кармаганбыз. Тиешелүү документтери жок. Чегарадан өткөрүп аткан мезгилде же болбосо мындай жолдор эмес, уулуу жолдор менен кетип аткан жерлерден кармап, бажы кызматына документтер менен өткөрүп берген. 17 учур болсо канча карма ошол барбы сиздер? Бар 10 факты бул Баткен районунда и 7 факты Лелек районунда. Ошо сиздер чегарада кармап атасыздар. Чегарадан кармалган, бул 17 факты чегарада кармалган. Ошол жер Жер бизден мамлекеттен башка мамлекеттин аймагына чыгып аткан учурларда кармалган 17. Бажы кызматы сиздерде кандай акчечилик болуп жатабы же кандай? Кармадыңарбы? Канча кармадыңар сиз? Азыркы мына өткөн неделада 6 факт болду. Бир жуманын ичинде 6 факт. Бир жуманын Эмне жүк? селитра боюнча да, азыр селитра боюнча айтып. 26 тонна селитра, аммиачный селитра, минеральный удобрение. Ал боюнча азыр терстирүү иштерин жүргүзүп, оценкасын чыгарабыз дагы прокуратурага өткөрүп беребиз. 500 миңден ашкан товар. Мына жерде мына жетекчиге карагыла, мобилдүү убактылуу посттор дагы жүрөт. Бул жерде сиздер баарыңыздар мына аткечиликке жол берилбеш керек. Бирок ошону менен бирге мына элге кетип аткан, эл муктаж болуп аткан нерсе туура түшүн тез аранын ичине кое берилиш керек. Ошол жагын дагы карагыла. Себеби бүгүнкү күндө элдерден бизге наразычылык дагы айтылып жатат. Мен айта албайм, мына эртең менен эле жыйында дагы маалымат бердиңер. Атайын кээ бир ошол жана контрабандисттер уюштуруп атат деп дагы силер айтып атасыңар, мисалы. Ушундай биз бүт баарын карап чыгышыбыз керек азырчы. Эгерде жанагыдай, эгерде өткөн жумада эле 6 факт кармалса, жер семиткичтер чегарадан аткечиликке аракет кылып аткан болсо, анда ал боюнча мыйзамдын чегинде аягына чейин алып барыш керек. Ошондо чегараны күчөтүшүбүз керек. Азыркы учурда Өзбек Республикасынын официальный АТС групп деген неме бар, фирма бар. Ошол официально эле чыгарганы мүмкүнчүлүгү бар. Алган башка бир дагы фирма чыгара албайт. Ошол себептен башка фирмалардан келип жатабы бул жака? Башка фирмалардан да келип, фальшивый справкаларын көтөрүп алып, мен бул жака барам деп атып, аны тактаган учурда айыл өкмөттөрдөн чалып сурасак, биз андайга заказ берген эмеспиз, анчалык объемду ала албайбыз деп айтып.
ушундай фактылар да болду. Аларды дагы такталып, контрабанда менен жол чыккандар менен бажы тактагандан кийин бажы төлөмдөрүн төлөтүп, штрафтарын төлөтүп атабыз. Азыр бул жерде жергиликтүү бийликке да айтыш керек да, мындай элдердин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Болбосо болбой калды. Себеби дегенде карагыла, азыр наразычылар келип атат. Мен азыр ал жактан мына келип айтышып жатат, мыйзамсыз кармап атат, бизге керек эле деп туруп, бирок ооба мен деле туура түшүнүп жатам. Кээ бирөөлөрү звонок кылат, кайра звонок кылсам жооп бербейт да. Ошол фактылар атат. Бул жерде өзү азыр ээлерин таап коюшуңар керек эле да. Биз эми конечно көчмөчүндө мындай күтүлбөстөн жардам кылды. Могул машина эмне келип турат? Эмне бул? Эмне жүк? Гай эмне болду? Жаңы эле келди. Текшергиле, эгер болсо тез аранын ичинде өткөрүш керек. Эгер ушул жерден көп кармабагыла да, эгерде туура болуп калса тез аранын ичинде өткөрүп жүргүлө балдар. Түшүндүңөрбү? Жогору түзгөн эмес. Жогору токтан чыгып кайткан. Ушул да, ошол жанагы. Бул жанагы экинчи мына 476 ажаман алдырсал. Бул жанагы таразына фарсы справка болгон. А бул жанагы 025 кулунда айыл өкмөттөн бизге справка алып келген, бирок ошону текшерген мезгилде оказывается айыл өкмөтү макул азыр аны менен байланыш кыла дагычы. Ошол мага чыккан бала менен телефон барып чыгаргыла байланыштыргыла. Мындай да, урматтуу ушул жерде кызмат кылгандар, силер жумушуңарга так болушуңар керек. Эң жаман нерсе силерге мына суроо берсем суроого жооп бере албай атасыңар. Ай, коркпой жооп бере бергиле. Мына жетекчи келип басып жүрөсүңөр тиги жактачы. Тез жанымда басыңар, айтып кетишиңер керек. Могул машина могул боюнча токтолду. Могул машина могул боюнча токтолду. Себеби могулда документтери туура эмес экен. Кулундун айыл өкмөтү отказ кылып жатат. Мындай адамдар менен бизге эч кандай мындай келишим болбоптур деп туруп түшүндүрмө беришиңер керек да. Жок, силерден маалыматты кыйнап жүрүп суроо алып атам да. Так болгондо да жумушуңаргачы эл наразы кылышын көрсөтүп атат. Бирок мына жерде мыйзамдуу туура келген жүктөрдө элге элдин муктаждыгы бар. Бир машинадагы мисалы бажы кызматы тез аранын ичинде жиберилиш керек, эч кандай токтолбош керек. Элдер менен жакшы сүйлөшүңөр керек. Албетте мына 2 машина боюнча текшергиле. Эгерде ошол жерде кайсыл эл ким сураптыр, ошодон бери силер такташыңар керек да, кайсыл үйгө кирет. Бул жүк. Мен туура түшүнүп атамын. Азыр мен баарыңарды, элди дагы, силерди дагы туура түшүнүп турамын. Мисалы, силер айтып жатасыңар, мына ушунча бизде аткечилик кармалды. Бир жумада эле мына бажы кызматы айтып жатат, канча? 6 факт кармалды. Жана жер себеткичтер именно аткечилик аракеттеги менен депчи. Силерди дагы туура түшүнүп, бирок катуу турушуңар керек. Аткечиликке жол бербешиңиз керек. Бирок ошону менен бирге элдин муктаждыгы болсо, чынында эл өзүнө себеп турган болсо, айыл өкмөтү айтса, тез аранын ичинде силер жиберишиңер эч кандай. Азыр мен бул ар бир пост менен биз таанышып чыгабыз. Эгер азыр бүгүнкү күндө мен мына ушул жерде жетекчилерден сүйлөшөм болсо, чек арадагы чыгып туруп ошол жерде орду менен көрүшүбүз керек да. Себеби мына элдин кайрылуусу болуп атат, сөзсүз түрдө биз реакция кылышыбыз керек. Түшүндүңөрбү? Дагы бир жолу айтам. Оройлук мамиле кылбаңыз. Жумушуңарга так болгула. Өзүңөрдү жоготпогула. Өзүңөр жоготуп атасыңар билбейм, азыр түнкү саат 4-те эгер машина келип туруп бирөө катуураак сүйлөп койсо эмне деп жооп бересиңер. Ошол жагын дагы карашыңар керек. Всё, кызматыңарды кылгыла, тапшырма силерге коюлган. Баарын бирок элдин кызыкчылыгын сөзсүз түрдө ойлоп коюш керек. Аткечиликтер, жана аткечиликтер болуп келген, бүгүнкү күндө бар алар боюнча дагы өзүнчө жумуштарды алып турабыз. Айтсаңыз, мына Баткен облусунун аймагында ушундай посттор канчабы бар? Анан бүгүнкү күндө булар өздөрүнүн функциясын канчалык деңгээлде аткарып атат? Баткен областында барыңыздар билесиздер, мына аткечилик өтө актуалдуу. Себеби дегенде бул биринчиден чек аранын чечилбегендигинен, экинчи себеби ошол эки өлкөнүн чек арага жакын турган айылдардын жакын жайгашып калгандары, шахматтык түрдө жайгашып калгандары. Ошондуктан бул Баткен областында буга чейин дагы аткечилик өтө күчтүү болуп келген. Бул жылдап. Мына быйыл биз аткечилик менен каршы бир канча иш чараны көрүп, аткечилик менен күрөшүп
өткөрүп жатабыз. Азыр эле мына бажы кызматынын маалыматы менен акыркы эле жуманы алсак 6 факт кармалып атат. 6 факттагы бул жаңы жазгы талаа иштерине жер семирткичтери. Тагыраак айтканда мындай селитра кармалып жатат да. Анан биз бул жерде аткерчиликке жол бербөө максатында айыл өкмөттөр менен бир кандайдыр бир тартип орноттурдук. Айыл өкмөтү айыл башчылары справка берет, ушундай бизге селитра келе жатат, өткөргүлө бизге айылдын муктаждыгы бар деп. Ошондо гана бул жерден өтүп жатат. Бирок андан тышкарыда ар кандай селитраларды ушу жер семиртки башка азык түлүктөрдө өткөргөнгө аракет кылып жатышат. Мына анын баары бүгүнкү күндөгү кармалган фактылар далилдеп турат. Кече күнү мага массалык маалымат каражаттарынын дагы атайын чыгып, бул эми мен айтайын атайын чыктыбы же болбосо чынында ушундай маселе барбы, аларды дагы мен туура түшүнөмүн. Бүгүн күч структуралары менен жыйын өткөрүп, аткерчилик боюнча ушул убактылуу мобилдүү посттор боюнча жыйын өткөрүп, азыр биз атайын мындай биз жер жерлерине келип таанышып, ушул текшерүүлөрдүн ишмердүүлүгүн карап атабыз да. Бирок бул жерде 2 машина турат. Кечеки кайрылган адамдагы машинасы бул жерде турат, бирок ээлери эч кимиси жок, кетип калган да. Ушундай маселе болуп турат. Бирок айыл өкмөтү справка берип атат, жазуу түрүндө. Бизге мындай селитранын кереги жок. Биз булар менен келишим түзгөн эмеспиз деп. Бирок мага ар тараптан чыгышып атат, буну силер посттон кармап өткөрбөй атасыңар депчи. Азыр бул боюнча бүгүнкү саат 18ге чейин буну аягына чейин чыгыш керек. Жообун биз беришибиз керек. Буну биз жиберебизби же жибербейбиз? Азыр мен тапшырма койдум, текшеришим. Бирок мына быйылкы жылы эле чек ара кызматы 17 факт деп туруп азыр селитра боюнча гана маалымат берди. Ошол менен бирге бажы кызматы дагы берип жатат. Бир канча селитра менен кармалышты деп, ошонун баары мамлекет биз бир канча иш чараларды өткөрүп жатабыз. Аткерчилик кескин түрдө азайды. Бирок ошол менен бирге эл дагы ушуну каалап жатат, элден дагы суроодон аткерчиликти токтоткула деп. Бирок элдин арасында дагы ар кандай адамдар чыгып жатат, ар кандай ыкма менен өткөрүшкө аракет кылып жатышат. Бүгүн ошон үчүн биз мындай карап ар бир постто чек арага чейин биз барабыз. Бүт күч структуралардын жетекчилерин мен алдым. Аткерчиликке ошол менен бирге элдерге мындай жер семирткичти алып өтүү боюнча тоскоолдук болуп атат дегендерге биз азыр ушул жерде баа берип туруп дагы бир канча тапшырмаларды коебуз деп. Мына буга чейин дагы ушул аткерчилик боюнча эме кылганда өзүңүздөр айтып келдиңиздер, жана кээ бир мыйзамдар ушул аткерчилерге чара колдонууга өтө бир жеңил болуп, керек болсо ошолорду калкалоочу дагы болуп жазылып калыптыр деп. Бүгүнкү күндө кандай чара көрүлүп атат? Негизи ушул мыйзамдарга өзгөрүү болдубу? Албетте бул биринчиден мыйзам катуу болуш керек. Буга чейинки мыйзам эч кандай өтө мындай жеңил чара колдонулуп калат экен аткерчиликке. Ошондуктан бирден бир жанагы аткерчилик күчөгөн дагы ушул себептен болуп жатат да. Биз азыр министрлер кабинети тарабынан атайын ушундай мыйзамдын долбоорун жасап туруп, мына жогорку кеңештен буйруса өттү. Ошол мыйзам жакында күчүнө киргенден кийин биз ойлойбуз, ушундай аткерчиликке өтө чоң чара колдонулат. Мен ойлойм, ошону менен биз мыйзам чегинде эле токтото алабыз. Ошондо моундай кошумча мобилдүү жанагыдай посттор дагы токтотулат. Биздин кийинки сапарыбыз Лейлек районундагы Кольцо убактылуу постуна болмокчу. Биз азыр дал ушул постко келдик. Так, сау. Жактан кимдер бар? Так, кызмат кандай? Бул жактан кайсы мамлекеттик органдын кызматкерлери? Транспорт түзүлмөйдө, бажы кызматы. Так, салык кызматынан барбы? Силер салык кызматынан жана БКБдан барбы? Бакта бар. УКМКдан бар, да? Бул жакта. Так. Урматтуу кызматкерлер, акыркы күндөрү
мына биздин жашоочулардан ар кандай ой пикирлер, сын пикирлер айтылып жатат да. Ушул убактылуу коюлган мобилдүү постторго бизди токтотуп атат, мыйзамсыз токтотуп атат, бизди кармап коюп атат, орой мамиле кылып атат деген ушундай бир сөздөрдү угуп жатабыз. Ошол үчүн бүгүн мына бүт ушул областтагы күч органдарынын жана тиешелүү мамлекеттик органдардын жетекчилери менен азыр биз жер жерлеринде таанышып көрүп жүрөбүз. Ошон үчүн мен сиздерге азыр бир эки суроом бар. Биринчи суроом, бул жерде азыр эч кимдин машинасы мен көрүп атам, эч кандай жүк ташуучу машиналар көрүнбөйт. Элдин кандай бүгүнкү күндө жана жүк ташып кандай маселелер болуп атат? Эл менен түшүнбөстүк болуп жатабы? Же көккө кармап туруп атасыңарбы? Же бул жашоочулар туура эмес жүктөрдү алып келип жатабы? Кандай ушундай маселелер бар? Бул жерде маселелер элдер жана өзүнө керектүү продукта керектүү тамак аша керектүү жүктөрдү алып өткөндө справкасын өкмөттө айыл өкмөттөн ошону алып келе албай ошону окуй алат. Башка документтери бар. Бул жерде кармалып калбайт эч качан. 15 мүнөт, 20 мүнөт документтерди текшергенге убакыт кетет. Ошол. Силер мына тамак аштарды текшерип кайсыл эмнени? Эгер үй тегерегинде тамак аштарды көп болсо, жанагындай продукт магазиндерге кетип аткан. Ошонун документтерин, накладнойлорун карап коюш керек. Ошол силер текшерип жатасыңар. Ошолорду карап коюш. Кайсыл магазинге барат, кайсыл жерге барат, адрестер бар. Бул өзүнчө коюлган тартип бар. Ошолордун баары ошол кагаздарды айыл өкмөттөн келсе, силер бул жерден жиберип атасыңар. Так, экинчи суроо, бул аткезчилик боюнча кандай? Эмне акыркы күндөрү канча бул жерден кармалды, эмне кармалды? Ошону кайсы мамлекеттик органдарга өткөрүп бердиңер? Аткезчилик боюнча бул жерде май айына чейин 4 факт катталды. Эки Силетра, эки коңшу мамлекет Тажикстандан чыгып келаткан Анделек менен Бадыр. Аларды расмашка кылдып, штрафтарын төлөттүк. Бажы кызмат өзүбүз эметти. Бул боюнча бажы кызматы кандай маселелер бар? Жооп бериңиздер. Көп факт катталды кальцо боюнча. Анын ичинен экөөсү селитра, аммечин минеральный удобрение селитра. Алар боюнча 7,5 миңден 15 миң штраф төлөндү, эки факт боюнча. 44.159 сом бажы төлөмдөрү төлөндү. Ушул жерде турган жерибизден кармалган. Ушул жерде турган кальцодон кармалган, аткезчилик жол менен кармалган товарлар боюнча. Так, азыр канча смена канча убакытта турат? Бир суткада бир алмашасыңарбы? Бир суткада бир алмашасыңар, Бул жерде карап көрдүңөрбү? Документтерин бүт карашып койдуңарбы? Ар бир могул жерде өтүп жаткан жүк ташуу машиналардын модельдерин, документтерин текшерип көрдүңөрбү? Ар бири журналга түшөт. Журналга түшүп жатат. Мен эме айтып кеткеним силерге. Азыр биз чачын ал десе башын алып коюп атабыз да. Ошондуктан мен силерден талап кылып кететим. Эгерде жөнөкөй машиналар менен келсе, азык түлүк болобу, үй эбереги болобу, силер туура түшүндүрүп, тез аранын ичинде жибергенге, кой бергенге аракет кылышыңар керек. Түшүндүңөрбү? Азыр бизде Баткен областына биз мындай так билебиз. Кайсыл, мисалы үчүн товар бизде аткезчиликке кетет. Коңшу мамлекетке. Же коңшу мамлекеттен кайсыл товар чыгып жатат. Биз чөткө билебиз, туурабы? Ошолорго гана көңүл бурушуңар керек да. Кээ бир жерлерде кетирип силерди эч ким бул жерде милдеттендирген эмес. Ар бир машинаны текшерип, дөңгөлөктөрдүн астына киргичке текшерип келет депчи. Түшүндүңөрбү? Алардын кереги жок. Бул нерсе бүт бары обул администрацияда жыйын өткөргөндө булар айтылган. Бул боюнча ар бир жума биз дүйшөмбү күнү саат 10-да бүт күчтүү структуранын жетекчилери менен биз жыйын өткөрөбүз областта. Ушунда сөздөр айтылып жатат. Мен ойлоймун, силерге чейин ушунун баары жеткирилип атат деп ойлогон тапшырмалардынчы. Ошого көңүл бурушуңар керек. Эл менен биргеликке, элге орой мамиле жасабаш керек. Элге туура түшүндүрүш керек. Бирок айтып коеюн, бул жерде областтын жетекчилери дагы аткезчиликке эч качан өтпөш керек. Түшүндүңөрбү? Аткезчиликке эч
жол бербешиңер керек. Ошон үчүн мында коюлуп азыр ушундай жумуштар башталды. 5 айында мына азыр айтып берди канча аркешилик кырылды. Эң негизгиси бул жерде дагы жанагы жер себет. Жол ушундай жакта селитра бар. Ошон үчүн мына областын жетекчилери мен сиздерге дагы бир жол айтып кетейин. Ушул жердеги жерде мына посттордо турган мамилдик группа жүргөндөр элге болгон мамилеси. Элден качпа, жооп бергиле, түшүндүргүлө. Бирок эч качан мисалы жөнөкөй азык-түлүк жөнөкөй мындай алып үйүнө алып кетип атса аны токтотуштун дагы кереги жок. Түшүндүңөрбү? Биз айтып жатабыз. Бизде эмне аткезчилик болуп атат, кайсы табарда. Ошолорго гана көңүл бурушубуз керек да. Түшүндүңөрбү? Ушундай болуп туруп иштегиле. Так, bizde значит kim rayonun hakimi gelip koyunuz ele. Bu yerde buna karanız el, buna azırkı kulunda aile hükümeti, Жаңы aile hükümetinin elleri her kanday sunuş oy fikirlemeyen daha bizge kayırlı utatı областına çekti. Bu şunu bağırın rayonun dengeyinde sizler çeşkin hareket kılışın arkadaşlar. Siz bu yerge gelip kez gelip durup bu yerdeki baldarga da tuğra düşündürümü verip чтобы елдерді қошымша ашықша армап қойып болуш керек. Біз ошоға көңіл бургула. Түшүн негизги маселе. Біз азыр карасаңар эки тараптуу болуп калды. Биринчиси элге биз жеңилдикти көрсөтүшүбүз керек, жардам беришип, но экинчи жагы аткезчилик болуп жатат да. Муну биздин мен ойлоймун Лелек районунун жашоочулары дагы туура түшүнөт деп. Себеби элден дагы көптөр айтып атат. Мына аткезчиликти токтоткула, моңду болду. Азыр эле келе жатсак массалык маалымат каражаттарынан айтып атат, мына кол топтоп атат, кечеки кармаган селитрага азыр дейт бир канча адамды барып кол койдуртуп атат деп туруп жазып атат да. Бул өтө оор иш, аткезчилик менен. Себеби бул эмнеден пайда болуп атат? Чегаранын такталбаганынан, эки мамлекеттин жана чегарага жакын айылдардын жакын жайгашып калганынан, шахматтуу түрдө жайгашып калганынан, ушунун бүт баары ушундан пайда болуп атат аткезчиликчи. Бирок бул жерде эл түшүнүп турат, бүгүнкү күндө аткезчиликке жол бербеш керек, токтотуш керек. Бирок арабыздан ар кандай адамдар чыгып жатат да. Мына атайын ар кандай мындайча айтканда ыкмалар менен бизге чыгып жатат ай. Мунун баары уюштуруп аткандар бар, башкалары бар. Бирок жалпы эл бүгүнкү күндө каршы аткезчиликти өткөрбөй жатат. Ошон үчүн мына Алмаз Рахманкулов мен сизден дагы суранып кетем, мына элдер менен туура түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек бул боюнчачы. Айыл өкмөттөргө, айыл башчыларга, күч структура ошол жерде иштеп аткандарга түшүрүп, мындай эл менен биргеликте жумушту алып барыш керек. Бирок дагы бир жол айтам. Жөнөкөй карапайым элди ашыкча токтотуу болбосун. Түшүндүңөрбү? Вот ошол негизги талап ошол. Qana keldi. Хорошо. Bilen kılçıkız mı? Хорошо. Уже майор болып қалыпсыңдар. Уақыт өте өреткен жақсы қызматтар бар. Значит, так, маған келіңіздер, жетекчилер. Бұл жерде чегарачылар азыр кулунда, мына интернационалдын үстүндө да. Машиналарды эч кимсе токтотпогула, өткөрө бергиле. Эч кимге тоскоолдурбагыла. Бұл жақта чегарачылар маалымат беріңіздер, бұл қаншалық мамлекетке пайдасын тиіп отыр. Бұл бүгінгі күндө өзүңүзгө маалым болгондой баягы өкмөттүн токтому боюнча коюлуп былтыр август айында. Андан кийин биз октябрдан баштап машиналарды текшере баштаганбыз. Текшергенден баштап ушул октябрдан бери 17 факт кармалган бул жерден. Былтыркы ошо коюлгандан баштап. Андан бери быйылкы жылга 7 факты. 7 фактынын экөө селитра менен, анан калганы ар кандай немелер менен. Себеби буга чейин кольцодо текшерип неме болуп атат. Бул жерден ошо 7 факты. Андан кийин Бешкентте максаттан ал отдельный Маргун жактан келгендечи. Бунун бүгүнкү күнгө пайдасы баягы ар бир бул жака өтүп кеткен жаңы жыл Бешкент айыл өкмөттөрүнө өткөн жүктөрдү дагы көзөмөл болуп атат да бул жерденчи. Анан кийин бул жерде өзүңүз билгендей мына жерде сай бар го. Ушул жерге сайга түшкөндө
кошо мамлекеттин жарандары жашаган бир 6-7 үй бар. Ошол жерден ал жерге түшүрүп же ошол үйлөрдөн алып чыккан моменттер дагы катталган бул жерде. Именно ошондон чыгып кетип атканда да кармалган учурлар бар дейт. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул бирок эч кандай айыл өкмөттүн справкасы Бешкент жана Жаңы айыл өкмөттөрүнүн справкасынын негизинде эч кандай токсоолуксуз өтөт. Башка документтерин талап кылбайбыз биз. Ошо айыл өкмөттөн келген бизге келет, мына магазинге деген накладной айыл өкмөттүнүн справкасы болду өткөрө беребиз. Калгандары кальцодон текшерилет. Мына элден болгон кайрылууда ушул жерде турган чек арачыларга дагы наразычылыктар бар да бүгүн. Токтотот, мындай кылат деп туруп, ошол боюнча эмне Бул боюнча азыркы мезгилдерде жанагы буюнга чейин келип, анан баягы майдаланып кеткендиктен кээ бирки машиналарды, жеңил машиналарда кээде мындай выборочно кылып караган мезгилдер бар. Андайларчы. Эми антпесек баягы майдаланып да көп мына суу май андай мындай өтүп кетип атат да, ошондуктан аларды дагы текшерген учурлар бар. Бирок бул мындай бүгүнкү күндөгү бул эң жакшы ырычак болуп, мына Жаңы жер тарапка өткөнгө жакшы кармап берген болду. Бирок дагы эле менин эң негизги талап бул элдерге жөнөкөй карапайым үй тиричилиги кылган элдерге мындай тоскоолдук колдош. Бирок ал боюнча уруксат берсеңиз, мына баягы суббота күндөрү Достукта базар болгондо эч кандай баягы базарчыларды тааныйбыз, алардын эмеси жок эле өткөрөбүз. Айыл өкмөт справкасы жок эле өткөрөбүз. Андан кийин бир 4-5 машина бар. Жаңы айыл өкмөтүндө жана заправкага ташып саткандар. Идиш менен алардын списогу бар буларда. Аларды сразу ошол баягы тааныган адамдарды ташып саткандар. Биз айтып жатабыз да, азыр аткезчиликке жол бербешибиз керек. Аткезчиликте мындай деп. Ошол менен бирге айтып атабыз, азыр эл каршы чыгып атат аларга. Аткезчиликтерге өздөрү каршы чыгып атат, эл өздөрү суранып атат дейт. Бирок ошол ким аткезчилик кылып атат, биз билбейбизби? Мына күч органдары турат. Барбы ошондо данныйлары барбы ошолордун? Ошолор менен иштесек болбойбу? Айтып атабыз, фамилиясын, атын деле айтып атабыз, мисалы үчүн чара колдонулбай атат да, ошол нерселерге биз мындай катуу бир чара колдонбосок болбой калды. Ушуга дагы көңүл буруңуздар. Ким бүгүнкү күндө ошо аткезчилик менен алек болуп атат? Бул эл душманы. Көрүп атасыздар. Былтыркы окуядан кийин мындай нерселер токтотуш керек. Бул биринчиден мыйзамсыз, экинчиден кичине мындай өзүбүздүн алдыбыздагы болуш керек да. Алар эл душманы бүгүнкү күндө аткезчилик кылып атат. Мына жөнөкөй карапайым өз тирилигин кылып аткан элдерге кандай тоскоолдук кылып туруп, мындай ызычы кылып, монтип биз азыр постордо жүрөбүз. Канча жумушту ташап туруп. Так, бул жерде мен азыр сиздерден дагы бир маселе бар. Мына мага интернет булактарынан дагы кайрылуу жасап атат. Мына өткөрбөй атат, мыйзамсыз өткөрбөй атат депчи. Биз бүгүн барып туруп, мына Баткен районундагы жана развилкада барып туруп текшердик. Текшерсек, ал машина 24-числадан бери турат деп атат. Документтер жок деп атат. Келе турган бул жердеги точкасы жок, мисалы. Ал жөн эле өтөм. Болду. Элге. Самын деле мында карасаңар, кайсыл жака апарып кетип атканын билбей атат да, айыл өкмөтү. Кана айыл өкмөтү? Айыл өкмөтү кана? Сизби? Сиз эртең жумушка чыгышыңыз керек. Ден соолугуңуз жакшыбы? Ооруп атасызбы? Ушунун баарын көзөмөлгө алышыңыздар керек. Сиздер айыл өкмөт болгондон кийин, сиздер айыл өкмөттү баарын жалпы көзөмөлгө алышыңыздар керек да. Жолбаш губернатор максат чек арасы калсын аймагында эркин тур. Жооп бересиңерби ошого баарына? Кадастранан Алгансыңарбы? Жооп бересиңер. Бүт ичиндеги бул машинанын ичиндеги болгон жүктөрдүк баардыгын жооп бересиңер. Биз кагаз өткөргөнбүз, кайра времени хранение алган. Сааттын келат. Бул Жаңы жер тарапка кетип аткан. Документи 10 тонна цемент келет. Бирок цементтин аз канча 15 тонна цемент документ бар. 3 кило цемент. Кагаз цемент бар. 10 тонна цементти айдап көтүп справка. Бул Директорге жок. То есть атсаңар 15 тонна силтип алды. Мели, тибегеле.
тийиштүү кереги жок. Себеби булардын укугу бар. Буну ким кайсыл жерден кармадыңар? Бул айтып бер. Максат чегара постунан коюлган. Сай постунан кармалган бул. Жанагы постунун астынан. Бул жерден өзү общий 16 учур Бешкент постунан, сайдан 7 кармалган. Бардыгы 23 факты быйылкы жылга. Анын ичинен 4 селитр болгон. Калганы башка продукты, башка жүктөр менен 4 факты, бул 4 учур селитр болгон. Ошонун бирөөсү ушул. Бул келетканда айыл өкмөттүн справкасы менен 7-май күнү келген. Анан кийин биз баягы 10 документти караганда 10 тонна цемент чыккандагы биз чото көлөмү көп экен деп атсак, ичинен 15 тонна документи жок селитр чыккан. Анан сразу кармап алып келгенбиз. Тиешелүү документтерди толтуруп бажы кызматына өткөргөнбүз. Азыр эми ал жакта тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Буну убактылуу сактоого бул деле калтырып. Азыр көрүп атасыздарбы, мындай токтоду, аткечилик токтоп жатат. Токтоду, мурункудай жок. Мурунку 5-10 жылдыкка салыштырмалуу азыр жок деп саналат. Бирок монтип селитр алып өткөрүп жатпайбы азырчы? Бул значит тапшырма болгон, эч ким өтпөйт. Значит өтпөш керек бул боюнча. Элдин кызыкчылыгын карагыла, только элге жанагыдай орой мамиле кылып же болбосо дагы айтып кетерим, жанагыдай жөнөкөй машинада токтотпош керек. Алар жөн өтө бериш керек. Мынындайларды албетте булар буларды эмне кыласыңар бажы кызматы? Документтери, материалдары кайда азыр? Боюнча материалдарды эгер 500 миңден аша турган болсо прокуратурага өткөрүп беребиз. 500 миңге чейин боло турган болсо онда укук бузуулар кодексинин негизинде айыппул салынып, бажы төлөмдөрү төлөнүп, жүктү кайра кое беребиз. Эмне үчүн бул жерде турат? Кетирбейсиңер банда. Бул Баткенге барып неме болуш керек экен да, ана Баткенге жетпей эле бул жерден документин алып барганбыз өзүнүн. Эгерде кокусунан жана бул киши айткандай бардыгы неме 500 миңге жетпей калса, кайра немесин улап беребиз. Бизге справка ачып берет, бул кишилерден сурап берет, төлөмдү кое бересиң. Ошону эле кой. Биз азыр дал ушул сиздер көрүп турган унаалардын жанына келдик. Бул унаалар ошол контрабандалык жол менен кошуна Тажикстан өлкөсүнө товар алып келип жаткан жеринде кармалган унаалар. Ал эми могу сиздер көрүп турган 5 литрлик майдан 700 литр кармалыптыр. Бул биздин Кыргызстандын аймагында өндүрүлгөн майлар, дал ушул майларды Тажикстанга контрабанда кылып, мыйзамсыз алып келип жаткан жеринен кармалгандар. Ал эми могул Портер унаасында болсо сиздер көрүп турасыздар, мынакей дал ушул зымдагы контрабандалык жол менен кармалган. Бул жерде Жаңы аймагындагы чегарага жакын жайгашкан магазин дүкөндөргө жарандар бул жерде налогтордон бошотулганына карабастан, дагы башка кошумча жеңилдиктерге карабастан магазиндерге алып келип сатабыз деп, бирок тилекке каршы бул майларды жана башка товарларды коңшу өлкөнүн тарапка өткөзүү максатында алып бараткан жерден жогорудагы автоунаалар кармалган. Андан сырткары бүгүнкү күндө чегара устав аймагында Мынаны карачы, мына автоунаа бул ким азыр? Кайсы бул Россия? Автоунаа бул таблоиддун номери менен Тажикстандын жарандардын машинасы. Тажик машина бул. Кыргызстан тарапка чыккандагы атайын Россиянын номерлерин кабыл алып, бизге билбей калбаш үчүн. Мага мында түшүнүксүз да, азыр мына ушул акмайлар ошол азыркы турган текшерүү убактылуу турган посттордон өтүп атат да. Кантип өтүп жаткан? Бул сотко жана жогорку губернатор. Булар майлар мына биздин жакынкы айылдардагы, чегарага жакын айылдардагы дүкөнгө деп барып, анан ошол дүкөндөн жүктөп алып кетип аткан жерде кармалган бул. Бул ошол жердеги жанагы чогуу колдонуучу жолдордо коңшу мамлекеттин жарандары өздөрүнүн номерин алып туруп, башка ээси жок номерлерди сакып келип, биздин жарандар экен деген ойдо келген жеринен кармалып атат. Бундайлар көп. Мына жанда турган унаа дагы ошондой. Башка номер менен кармалган. Бул 5 литрликте 750 литр кармалды. Бүгүнкү күнү тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүп атат, ошонун негизинде чечим кабыл алынат. Ошондой эле мына машина. Могу материалдын атайын уюштуруп, мисалы үчүн да, ушул жерде канча жумуштарды жасап аттык да. Ушул жерге келип атат, ошону менен бирге аткечилик
тартибинде коңшу өлкөлөргө жүктөп отургандагы турумуз. Бул машина Бул дагы ошондой эле мал алып келип жаткан жерине кармалган. Ошондой эле кичинекей магазиндерден сатып алып, атайын тазиктердин подложенын номери менен чыккан. Бул дагы Тазикстан Республикасына ошол жанагы жолдун боюндагы жеке адамдарга таандык кампаларда жүктөлүп туруп, уже чыгарганга аракет кылып аткан мезгилде кармалган, бирок тилекке каршы бунун айдоочусу качып кеткенге үлгүргөн, жолдун ар жагына өтүп кеткен, машинасын таштап, машинасы кармалып калып, бүгүнкү күндө заставага алып келинди. Бул ошо строй материалдар, сетка, селитра бар бунун алдында, зымдар бар, акитаж бар. Бул селитра. Селитра, анан зым, акитаж, үстүнө мындай бекитип туруп мына алып келген да. Бул дагы ошо жолдун бою неме, чек арага жакын магазиндерден сатып алган, жүктөп уже чыгып аткан жерден. Буларды качан өткөрүп бересиңер эми? Бунун документтерин биз өткөрүп бергенбиз. Тиешелүү органдар иш алып барып атат бул боюнча. Анда кабыл алган чечим боюнча дагы иштер жүргүзүлөт. Так, бул эки уна 27 май күнү экөө тең жанагы ууру жол менен, мына биздин Катта Туз деген аймакта ууру жол менен маргум менен келип тоодон ашып, ууру жол менен кетип аткан жерде кармалган. Bunun içinde 2 tonna 600 селитра бар, анан 15 рулон кездеме бар. Кездеме бул ушундай Кататузга кетип атканда танадан кармалып, направление граница жака кетип аткан жерден кармалып алып келген, документтер түзүп өткөрүп берген. Бүгүнкү күнү терс-күрүштөр жүрүп атат. Так, бул автоунаа. Бул ошо 2 автоунаа бир болгон бул. Бир болгон. Бул 2 тонна селитра менен 15 рулон кездеме, тигинде болсо 2,5 тонна селитра. Бардыгы 4,5 тонна. 4 тонна 600. Могу жерде күч структуралардын жетекчилери, укук органдардын жетекчилери тездетип бериш керек мунучу. Мыйзам чегинде кандай кылабыз, ушунун баарын чечип бериңиздер. Бул жерде могу автоунаалар турбаш керек да, бул алып чыгып кетиш керек чек арадан алысыраагычы. Ошондон ушул боюнча тездетип бергиле жумушчулар. Бул жакта дагы немелер бар. Бул машина селитра ана фотка. Мына кармалган мындай. Коңшу автоунасы. Коңшу автоунасы бул да. Бөтөн машиналарда коңшу автоунасы. Портерда. Бунун ичинде эмне бар? Ичинде амофоз болгон. Жер семиз болгон. Буну да ошо чек арага жакын жердин аймактардан, магазиндерден жүктөп, коңшу мамлекет тарапынан өткөзүү жерине кармалган. Бул бизге эле таандык автоунаа, кыргыз жарандарына. Бул чек арага жакын биздин жанагы эл колдонгон жол эмес, башка ууру жол менен кетип аткан жеринен кармалган 3 тонна конфет. Бүгүнкү күндө бул боюнча да тиешелүү органдар иш алып барып атат. Бул жерде азыр ошо чечим кабыл алганга чейин деп сакталып турат. Эми көрдүңүздөр, урматтуу жетекчи. Мына бүгүн биз бүт чек араны да кыдырып чыктык, постторду да убактылуу коюлган постторду дагы биз көрдүк. Бирок аткезчилик канчалык бул жерде күчтөндүрсөк дагы чек арада аткезчилик токтобой жатат. Кээ бир арабыздагы адамдар ушул аткезчилик менен мындай алек болушуп жатат да. Ошондуктан мына чек арачылар, бүт күч сутайын кызматкерлери күчөтүш керек. Аткезчиликке толук бөгөт койбосок, бул нерсе болот. Ушунча аткарып аткан жумуштарды карабай, ушундай фактылар бүгүнкү күндө чыгып жатат. Ошол үчүн көңүл буруш керек. Түшүнүңөрбү, мына чек арага көңүл бургула, себеби дегенде моундай нерселер болбош керек да. Канча машиналар бул жерде турат, ошол үчүн ушул машиналардын баарын давайте мына укук органдары тез аранын үстүндө чечип, моуларды бул жактан алып чыгып кетиш керек да. Ушуга дагы көңүл буруп коюңуздар баарыңыздар. Анан чек араны карагыла кайтарыш керек. Кошумча
өздүк курамдарды бул жака ташашыңар керек экен дагычы көрүп турабыз азырчы ушунча пост деп атабыз албетте бүгүнкү күндө посту алып койсок мен айтып коеюн урматтуу мына культуранын кызматкерлери эгерде жанагы постторду убактылуу турган постторду биз алып койсок мен билбейм эгер ол посттор турган убакта да ушунчалык бүгүнкү күндөгү кырдаалды көрүп жатасыңар бүгүнкү күндөгү абалды канча машиналар кармалып тур ар кандай аскерчилик жасайбыз деп эгерде ошол постторду алып койсо эмне болуп калат анда ошого дагы көңүл бурушубуз керек чыгарачылар түшүндүңөрбү ошондуктан бунун үстүндө сөзсүз түрдө иштешибиз керек бул боюнча дагы биз мына бүгүнкү болгон иш чара боюнча дагы биз жыйынтыгын чыгарабыз. Түшүнүктүү.